Assalamu алейкум. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, телекөрүүчүлөр, спорт көрмандары. Өзгөчө кыргыз спортунун, анын ичинде улуттук ат оюндарыбыздын сап башында турган Көкбөрү спортунун көрмандары. КТРК спорт телеканалы кайрадан барыңыздардын назарыңыздарды Ысык Көл облусу, Чолпон Ата шаары Татнакай ат майданга бурмакчы. Бүгүн Норуз 2021 деп аталган Мелдештин алкагындагы А тайпасындагы экинчи турдун беттешин чогуу көрөбүз. Анда Баткен облусунан келген жаш күч командасы Талас облусунун намысын талашып аткан легендарлуу Ынтымак командасына каршы күч сынайт. Барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Алдыдагы дээрлик 1 саатка чукул убакыттын ичинде, эгер жааттар тең чыгып кала турган болсо, 1,5 саатка чукул убакыттын ичинде кызыктуу беттеш күтүп жатат десек туура болот. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков сиздер менен чогуу көрүп жана баяндап барайм. Мен ойлойм бүгүнкү беттеш абдан кызыктуу болуш керек деп. Экраныңыздарда жашыл кийимчендер же болбосо Ынтымак командасынын курамы пайда болду. Абдан бир мыкты деңгээлде 12 оюнчунун аты чыккандыгын көрдүңүздөр. Бир аздан соң биз буюрса кененирээк курамга токтолуп өтөбүз. Ал эми бул болсо жаш күч командасынын курамы. Белек Мукаев баштаган жаш күч командасы бүгүн Ынтымак командасына канчалык каршылык көрсөтөт болду экен деген чоң суроо бар. Анткени алар алгачкы турда Чүй облусунун Сары Өзөн командасына ири эсеп сандары менен уткузуп койгондугун билесиздер. Эгер бүгүн жаш күч командасы сенсация жаратып Ынтымак командасын утуп ала турган болсо, анда кийинки баскычка чыгууга дагы бир мүмкүнчүлүк жаралат. Жок, эгер бүгүн дагылар жеңилип кала турган болсо, анда Ынтымак командасы менен Сары Өзөн командасынын ортосундагы 3-ордундагы беттеш, жарым финалга чыгуучу беттеш абдан бир кызыктуу болот десем жаңылган болбойм. Айтор бул суроолорго туп-туура 20 мүнөттөн 3 таймдан кийин жооп алабыз. Ортодо 10 мүнөттөн тыныгуулар орун алмакчы. Жана сөз түрдө кыргыздын эр азаматтары, мыкты жигиттери, эрендери, баатырлары менен бизге кызыктуу беттеш тартуулап берет деген ишеничтебиз. Мүмкүн болсо биз акырындык менен оюнчулардын курамына өтө берсек болот. Бүгүн албетте оюн таласында негизи эрежеге ылайык 4-төн 8 көкбөрүчү мөөрөй талашат. Калыс менен 9 киши аянттын ичинде оюн көргөзүшөт. Анын арасында албетте машыктыруучунун каалоосу менен, өздөрүнүн каалоосу менен каалаган учурда оюнчулар алмашса болот. Эки жактан тең сиздер көрдүңүздөр, бир эмес 12ден оюнчунун курамы бир аз мурун экрандарда көрүнүп өттү. Эмесе улак таштанды. Мынакей Калыстын албетте расмий ишкырыгын бир аздан соң угабыз. Келиңиздер, биз жаш күч командасынан баштасак болуш керек. Курамды Баткен облусу жаш күч командасы өткөн сезондо, тагыраак өткөн жылы жогорку лигада өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүштү. Тилекке каршы чемпион боло алган жок. Жарым финалда алар достукка утулуп калып, өздөрүнүн жүрүшүн уланта албай калган. Быйылкы сезон абдан мыкты чеберчилик менен келген деген ишеничтебиз. Демек, Белек Мукаев биринчи номер менен, Мустанг аты менен жаш күч командасынын курамы. Мына азыр оюнчулар бири-бири менен албетте кол алышып, ийгилик каалашып, андан соң атайын тайгазамды айланып, андан кийин өз ордуларын ээлешмекчи. Баяман Муралим уулу Хам аты менен экинчи номер менен, үчүнчү Санжарбек Батырбек уулу Сүлүк каратын минген, Рамазан Орунбек уулу 4-чү Телтор аты менен, 5-чи Бауш Султанбеков Пантераны минген экен. Бауш Султанбеков менен Белек Мукаев достук командасынын экс оюнчусу. Мынакей бата менен албетте салт боюнча баштап жатат. Кыргыз эли ислам динин тутунат, 90% десем жаңылган болбойм. Анын арасында сөз түрдө мынакей Кудайга жалынып, бөөдө кырсыктан алыс бололу, эч кандай бир жаракат албайлы, аман эсен оюнду жакшы өткөрүп ал деп дуа кылып, тилек кылып бата менен баштады. Албетте биз жаш күчкө дагы, Ынтымакка дагы ийгилик каалайбыз. Эки команда тең Кыргыздын мыкты уулдары, эки командада тең Кыргызстандык мыкты спортчулар, мыкты көкбөрүчүлөр бар. Эл аралык мелдештерде сөз түрдө эң мыктылар тандалып, улуттук курама командабыздын намысын талашып, Кыргызстандын желек үчүн жан өрөп келген жайы бар. Биз болсо жаш күч командасынын курам менен тааныштырууну улантабыз. Эсиңиздерге салып өтөйүн, жаш күч
күч командасы көк кийим менен, ынтымак командасы жашыл кийим менен. Ал ортодо алгачкы аракеттер орун алып жаткан жайы бар. Жана байкаганыңыздардай эле жаш күч командасынын оюнчусу жерден улакты мыкты деңгээлде эңип кете алды. Алга бекем жармашкан ынтымак командасынын оюнчусу жана сүрмө топ бүгүнкү беттештеги алгачкы улак аянттын сыртына чыгып кетти. Жана мен курамды соңуна чейин тааныштырып бүтөйүн. Шермамат Көчөрбай уулу 6-чы, Аманат атын минген Адилет Мамасали уулу Дубай сан менен 7-чи катар санында, Бекболсун Абдрасулов Бүркүт атын минген Анарбек уулу Грейдерди минип алган 9-чы номер менен 10-чы Арген Абдуллаев Тайторуну минген 11-чи Бакай Султан уулу Тайсан аты менен дагы бир жаш күч командасынын көзгө көрүнүктүү оюнчуларынын бири 11-чи номер менен Бакай Султан уулу 12-чи Адилет Жаманкулов Көк Шамал аты минген экен. Эмесе ынтымак командасынын курамына назарыңыздарды бургум келип турат, урматтуу көкбөрү күйөрмандары. Алар бүгүн номиналдуу түрдө тал ээлери болуп саналат. Алардын командасынын аты биринчи жазылгандыгын көрдүңүздөр. Бүгүн эки команда тең расмий түрдө конок. Бирөөсү Таластан бери, бирөөсү Баткенден бери келип олтурат. Нооруз Ратбек уулу жана Бакай Султан уулу азыр бири-бирине каршы күрөш алып барып жатат. Ынтымак командасынын курамынан Нооруз Ратбек уулу, жаш күч командасынын курамынан Бакай Султан уулу. Бакай Султан уулу азыр улакты эңип алып сол такымга бир аз ыңгайсыз деңгээлде басып олтурат. Анткени атаандашы каршылык туудуруп жаткандыгын көрдүңүздөр. Мына эми гана Бакай Султан уулу бекем басты жана атаандаштын тайгазанын көздө чоң ылдамдык менен бара жаткан жайы бар. Коргоочулар ынтымак командасынын ар бир мүчөсүн бирден жабууга аракет жасап жатат. Дээрлик атаандаштын тайгазанына жетип келди. Азыр кош колдоп салым орун алышы мүмкүн, бирок баамдагыңыздардай эле коргонуу абдан мыкты деңгээлде. Керек болсо атты жыгытып жаткандыгын көрдүңүздөр. Жаман эмес. Ынтымак командасынын оюнчулары азыр эсепти ачып коюуга абдан жакын. 3-чү номер менен Нооруз Ратбек уулу Аватар аты менен азыр оң такымда улакты эч кимге бербестен дагы да болсо өзүнүн мыктылыгын, өзүнүн такымын бекем кармап жаткандыгын көрдүңүздөр. Ал ортодо ким жыгылды? 4-чү номер менен Тойчу Коргонбаев азыр аты жыгылып түшкөндүгүн көрдүңүздөр. Дароо ордуна 4-чү ат алмашуудан оюн таласында пайда болду. Мен ынтымак командасынын курамын тааныштырганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Анткени кооптуу абал орун алып жатат. Кооптуу абал жыйынтыктап коелу. Андан соң бир аз пауза, тыныгуу орун алганда, балким жекеме-жеке орун алып калганда, же болбосо улакты эң албай жатканда биз кененирээк ынтымак командасынын курамына көз жүгүртөбүз. Азыр байкаганыңыздардай эле жаш күч командасынын оюнчулары жок жерден Адилет Мамасали уулу Дубай санаты менен атаандаштан улакты тартып алып койду, бирок анын тартып алган улагы ийгиликсиз чыкты. Тагыра бир аздан кийин эле кайрадан улакты жоготту. Улак жерде кайрадан. Келиңиздер, мынакей мүмкүнчүлүк жаралууда. Жок, сүрмө топ жана жок, аут орун албайт. Аут кен, тагыра сыртына улак чыгып кеткен. Жолдошбек Орозбаев жел таманды минген 1-чи номер менен команда капитаны, ынтымак командасынын капитаны, легендарлуу оюнчулардын бири, тажрыйбалуу оюнчулардын бири, өз учурунда улуттук курама командасынын курамында дагы ойноп жүргөн Жоки деген кайман аты менен таанымал Жолдошбек агабыз. Дастан Сагынбек уулу Байрак аты менен, Нооруз Ратбек уулу Аватар аты менен, Дастан 2-чи, Нооруз 3-чү номер менен, 4-чү Тойчу Коргонбаев Сармат аты минген экен, 5-чи Эрлан Төлөбеков Намыс аты менен оюн таласында, 6-чы Данияр Искендеров Грозныйды минген. Грозный атын билбеген көкбөрүчү жок болуш керек менин оюмча. Грознойдан дагы бир белгилүү ат, мынакей Ахлес Кушчубай Илиси уулу 7-чи номер менен дал ушул оюнчу азыр улакты жерден көтөрүп өзүнүн такымына ыңгайлаштырып жаткан жайы бар. Кушчубай Илиси уулу 7-чи, 8-чи Райымберди Жаңыбай уулу Тыты атын минген. Бул мурунку эски Тыты эмес, ошонун баласы деп маалыматтар келип түштү. Азыр жаш аттардын бири. Бул атка дагы бир аздан соң токтолобуз. Аудасбек Мырзабек уулу Вулкан атын минген. Нуржан Мелисбек уулу улуттук курама командабыздын мыкты оюнчусу. Өткөн жылы КТРК Спорт Эвардстын жыйынтыктоосу боюнча улуттук спорттун түрлөрү боюнча жылдын эң мыкты спортчусу деген наам алган Нуржан Мелисбек уулу Кара Куш атын минген. 11-чи Эламан Нурболот уулу Берек аты менен жана Өмүрбек Эсен уулу 12-чи Сүлүк Караны минип алган. Бүгүн талашсыз ынтымак командасы фаворит десем жаңылган болбойм. Жаш күч командасынын күйөрмандары таарынбасын, бирок алар мыкты деңгээлде каршылык жаратат деген ишеничтебиз. Азыр дээрлик 3 оюнчу жаш күч командасынын тайгазанын жанында
Ынтымак командасынын 3 oyuncusu улакты салууга аракет жасап көрдү, бирок жаш күч жааты коргоонуда өздөрүн жакшы көрсөтүп, атаандаштарына мүмкүнчүлүк берген жок. Улак азыр Ынтымак командасынын 10 номурдагы oyuncusu Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берилди, бирок Нуржан дагы да болсо атаандаштын тайгазанын көздөй эми гана чоң ылдамдык менен багыт алды, өзү жетип келди. Бир коргоочу анын жанында, ошол эле учурда бир аз ыңгайсызден келди. Аз коргоочулар атаандаштарын жаап жатат. Нуржан оң такымда дагы да болсо улакты бекем басып жүргөндүгүн көрүп жатасыздар. Нуржан Мелисбек уулу улуттук курама командасынын дагы бир көзгө басар оюнчуларынын бири. Ал ортодо Нуржан шашылбастан азыр акылдуулук менен бош аянт издеп жаткандай. 6 мүнөт артта калып жатат. Абдан бир кызыктуу беттеш башталгандыгын көрдүбүз. Темп абдан жогору, жана сүрмө топ жок. Нуржан, караңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, футболдогу Месси, Роналду сыяктуу эле атаандаштарын жазгыруу менен алек. 7-мүнөт стартталды. Дагы да болсо Нуржан Мелисбек уулу улакты өзүнүн такымынан кое бербей жаткан жайы бар. Такым абдан бекем экендигин да билесиздер. Нуржан Мелисбек уулунан мына эми салым орун алат. Азамат 7-мүнөттө эсеп ачылды. Ынтымак командасы күтүлгөндөй эле эсепти ачып олтурат. Нуржан Мелисбек уулу кезектеги салымын салып, бомбардирлердин катарында келе жаткандыгын билесиздер. Өткөнкү оюнда дагы Нуржан Мелисбек уулу бир нече жолу өнөктөштөрүнөн айырмалана алган. Азамат Ынтымак командасы ишеничтүү деңгээлде беттешти баштады. Эгер бүгүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн элестетиңиздер, жаш күч командасы жеңилип калса, анда мелдештер менен беттештен кош айтышат. Ал эми Ынтымак жана Сары Өзөн командасынын ортосундагы беттеш абдан бир кызыктуу болот десем туура болот. Дээрлик финалга тете оюндардын бири болот десем эч кандай жаңылган болбойм. Калыстын уруксаты жок. Оюнчулар оюнду баштап жибергендигине байланыштуу Калыс балбандарды кайрадан артка чакырды. Жана мына эми гана байкаңыздардай эле расмий түрдө уруксат берилип, балбандар кайрадан улакты эң үгө аракет жасаган. Жана жаш күч командасынын оюнчусу ой, бул жерде абдан бир орой оюн жүрдү. Ынтымак командасынын оюнчусу жана 2 мүнөткө жаза мамыга жолдомо алат. Түз эле атаандаштын атына эмес, атаандаштын өзүнө атын башы менен урдуруп жибергендигин көрдүңүздөр. Ай, абайла ойун алып барыш керек. Буга чейинки беттештерде дагы биз күбө болгонбуз. Оюнчулар чоң жаракат алып калгандыгын көрүп келебиз. Айтор бүгүн дагы абайла ойун алып барбаса, кайсы бир деңгээлде оор жаракат жетип калышы толук мүмкүн экендигин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Демек, 2 мүнөттө азыр Ынтымак командасынын оюнчулары бир оюнчуга аз болуп ойун алып барат. Бул жаш күч жааты үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. 11 номуру менен Элеман Нурболот уулу жаш оюнчулардын бири. Бул Элемандын да келечеги бар. Өзү 1999 жылы төрөлгөн. Жаш болсо дагы бир топ мыкты клубтарда ойун алып барып келерин эсиңиздерге салып өтөлү. 9 мүнөт соңуна чыгып жаткан жайы бар. Эмне болду азыр? Калыстар оюнду улантууга бир аз ашыкпай жатышат. Бизге режиссерубуз Элеман Нурболот уулун көрсөтүп жатат. Ал эми тынчсыздануу менен, капалануу менен 2 мүнөттү өткөрөт. Жана демек, ушул жаш күч командасынын жаракат алып калган оюнчусун күтүшкөн. Ал мынакей дарыгерлердин алгачкы жардамын алып кайрадан аянтка кайтты. Жана улак алардын карамагынан башталабы? Алар эңип алганда оюн эрежеси бузулган болчу. Эрежеге ылайык улак кимде болсо дал ошол командага, ошол жаатка берилип, андан кийин Калыстын уруксаты менен беттеш улантылат десем жаңылган болбойбуз. Калыстын уруксаты берилди жана жок, дагы да болсо башкы Калыс азырынча эми гана ышкырыгын жаңырткандыгын көрдүңүздөр. 2 номур менен жаш күч командасынын оюнчусу Санжарбек Баттагырак Баяман Муралим уулу канаты менен аябагандай мыкты деңгээлде атаандашын жазгырып, Ынтымак командасынын тайгазанына чоң ылдамдык менен бара жаткан жайы бар. Атына камчылап жана мүмкүнчүлүк жаралышы мүмкүн. Тайгазанга дээрлик жетип келди, бирок Ынтымак командасынын бир эмес 2 коргоочусу Баяман Муралим уулун ортого алып, сүрмө топ
Керек болса қараңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, Жолдошбек Орозбаев азыр тажрыйбага салып туруп эле атаандаштан улакты мыкты деңгээлде тартып алды. Жоки чоң ылдамдык менен жаш күч командасынын тайгазанын жакындап бара жатат. Ага жардамдашкан жанында бир өнөктөшү бар. Ошол эле учурда ынтымак командасынын оюнчулары дагы көпчүлүктү түзүп, коргоонда өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп жатышат. Сүрмө топ, бирок Жоки Орозбаев азырынча улакты чыгарууну каалабайт. Эми гана улак аянттын сыртына чыгып кетти. Чийинден сыртка чыкты. Алгачкы таймдын тең ортосунан көбү артта калып бара жатат. Эсеп сандары 1-0. 7-мүнөттө Нуржан Мелисбек уулу айырмаланып, ынтымак жаатын алдыга сүйрөгөн болчу. Жана ошол салым азырынча жалгыз бойдон калып жаткан жайы бар. Сары Өзөн сыяктуу ынтымак командасында аябай чоң айырмачылык менен жаш күч командасын артта калтыра алабы деген чоң суроо бар. Бирок азырынча кооптуу абалдарды жалаң ынтымак командасынын оюнчулары жаратып жаткандыгын көрүүдөбүз. Кушубай Элис уулу ортодо Ахилес аты менен Ахилес көз тийбесин мындай атка. Ахилес Бриллиант ынтымак командасынын намысын эмес, эл аралык көчмөндөр оюндарында, эл аралык мелдештерде, жекеме-жекеде Кыргызстан курама командасынын дагы намысын коргоп келет. Бакай Султан уулу жаш күч командасынын дагы бир көзгө басар оюнчулардын бири экендигин айтып өткөнбүз. Тайсон аты менен азыр күрөш алып барып жатат. Албетте эми Тайсон менен Ахилести салыштыра турган болсок, чындыгында Ахилестин тажрыйбасы мол, жекеме-жекеде барыңыздарга маалым болгондой эле ортолукта көбүрөөк аттардын аракетинен көз каранды экендигин айтып өтөлү. Чабандес атты тагыраак улакты эңип жатканда ат атаандашынын атын кадимкидей өзүнүн тулку ой менен денеси менен түртүп, капталын кырын салып өнөктөшүнө өзүнүн чабандесине жакшы мүмкүнчүлүк жаратарын дагы билесиздер. Жаман эмес. Баамдаганыңыздардай эле Арген Абдуллаев жаш күч командасынын оюнчусу, Норус Ратбек уулу ынтымак командасынын оюнчусу. Азыр Норус Ратбек уулу эңкейди. Эсиңизде болсо биринчи салымда дагы дал ушул Норус Ратбек уулу эңкейип, анан өнөктөшүнө Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берген болчу. Калыс бул оюнчулар дагы аянттын сыртына чыгарып жатат. Эрежеге ылайык 2 мүнөттүн ичинде оюнчулар ушул жекеме-жеке абалында эч кандай бир аракет жасай албаса, же болбосо тагыраагы улакты эңип аянттын сыртына чыгара албаса, анда кийинки башка оюнчуларга мүмкүнчүлүк берилерин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Жакшы, Кушубай Элис уулу менен Бакай Султан уулу кайрадан кескелүүдө. Тайсон менен Ахилес кайрадан борбордук бөлүктө. Мына кызык. Байкап туралы келиңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөлү. Бул жылкы Норуз 2021 мелдеши кыргыз маданиятында десем жаңылган болбойм, көбүрөөк өз орду бар. Ошол эле кыргыз саясатында, негизи эле Кыргызстан деп жүргөн биздин агаларыбыз Болот Черниязов, Болот Шамшиев, Темир Дүйшекеев агаларыбыздын жаркын элесине арналган ачык чемпионат экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Сиздер биринчи лиганын тайпалык баскычтары жыйынтыкталды. Керек болсо бүгүн жарым финалдык беттештер дагы жыйынтыкталганын көрдүңүздөр. Талас, Бакубат Талас командасы 7-үстөн жеңилип калып, булиттердин эсеби менен алар алгачкыдан бол финалга жолдомо алды. Андан кийин Сокулук жана Кара Бура командалары кескелип, Кара Бура жааты кыйынчылык менен 2 эсебинде Сокулук командасы үстүнөн жеңишке жетип, финалга жолдомо алды. Биринчи лигада финалга чыккан командалар кийинки мелдеште барыңыздарга маалым болгондой эле жогорку лигага жолдомо алат. Бүгүн тагыраагы бул мелдеште албетте жогорку лигада 6 команда кескелешип жаткандыгын айтып өтөлү дагы бир жолу. Сөз түрдө биз ийгилик каалайбыз. Күчтүүлөр жеңишке жетсин, күчтүүлөрү өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтсүн. Кайрадан жекеме-жеке 15-мүнөт старт алды. Биринчи лигада командалар көп болгондугуна байланыштуу 15 мүнөттөн 3 тайм беттешти көрүп жаттык. Бирок мынакей биринчи лиганын жарым финалдардагы 20 мүнөттөн 3 таймга чозулуп жаткандыгын көрүүдөсүздөр. Кушубай Элис уулу менен кайрадан эле жаш күч командасынын оюнчусу Бакай Султан уулу ортодо. Кайрадан Тайсон, кайрадан Ахилес. Ахилести тааныбаган көкбөрү күйөрман жок. Мынакей кашкасы бар татынакай. 4 бутунда агы бар. Тайсон дагы өзүнүн өзгөчөлүгү менен, алдыңкы 2 бутунун агы менен, ошол эле учурда өзүнүн келбети менен, түсү менен, өңү менен айырмаланаарын айтып өтөлү. Азамат азыр кайрадан байкагаңыздардай эле
Ынтымақ командасының ойыншысы Кушчубай Элис уулу 1995-жылы төрөлгөн спорт чебери Ахлести минип улакты эңип алды. Ортодон чыкпай жаткан жайы бар. Мына эми гана Кушчубай Элис уулу чыгып атандаштын тайгазанын көздөй бара жатат. Мүмкүнчүлүк бар Кушчубайда, бирок ал улакты такымдан чыгарууну эп көргөн жок. Анткени чыгарып эле кое турган болсо атандаштары колунан жулуп кетмек. Мына эми гана ал ачык аянт издеп жатат. Кушчубай Элис уулу анын жанында өнөктөшү бар. Кош колдоп улакты салууга аракет жасады. Дагы да болсо Кушчубай өзүнүн такымында бекем Ахлес менен кошо улакты кой бербей жатат. Бирок жаш күч командасынын оюнчусу Бакай Султан уулу жакшы эле каршылык көрсөтүп жатканын көрдөсүздөр. Азыр Кушчубай Элис уулу Нуржан Мелисбек уулуна улакты өткөрүп берүүгө аракет жасаган, бирок Нуржанга өткөрүүгө атандаштары мүмкүнчүлүк бербей жатат. Нуржан Мелисбек уулу азыр өнөктөшүн колдоп кубаттап камчы урду. Кайрадан Ынтымақ командасынын чабуулу атандаштардын тайгазанын жанында өнүгүүдө. Дагы да болсо албетте Кушчубай Элис уулу мүмкүнчүлүк бербей жатат. Сүрмө топ жана жок, улак чийинен сыртка чыга элек. Эми гана чыгып кеткендин көрдүңүздөр. Жана кайрадан кезектеги жекеме жеке абалы орун алмакчы. Биринчи таймдын бүтөрүнө 4 мүнөттөн азыраак убакыт бар. Азырынча Ынтымак командасы алгачкы салымын салып, 1-0 эсебинде ишеничтүү деңгээлде өзүн көрсөтүп жаткан жайы бар. Мына бизге ошол кененирээк маалымат берүүгө бир аз мүмкүнчүлүк жаралгандай окшойт. Кана байкап туралы. Кайсыл команда экинчи салымды салат. Ынтымакпы же жаш күчпү? Айтор, бул суроолорго бир аздан соң буйруса жооп алабыз десем туура болот. Жогорку лигада мен айтып өттүм, 6 команда биринчилик үчүн мөөрөй талашып атат. А тайпасында мына биз оюнда көп болуп жаткан Ынтымак жана жаш күч жана Сары Өзөн командалары. Баяман Нуралим уулу жаш күч командасынын оюнчусу улакты эңип алган, бирок Норус Ратбек уулу атандашынын аркасынан улакты тартып алууга аракет жасап жаткан жайы бар. Баяман сол такымга эбак эле басып алган экен, улакты жана өнөктөшүнө өткөрүп берүүгө аракет жасап жатат. Мындай курч абалда өткөрбөй эле өзү кетсе болмок. Аянты сыртына чыгып кетти. Кайрадан жекеме жеке абалы орун алат. Б тайпасында Достук, Мурас, Алатоо командалары келишип жатканын айтып өтөлү. Достук жана Алатоо Ош облусунан келген командалар. Ал эми Мурас Ысык Көл облусунун командасы экендигин билесиздер. Кече күнү Достук жана Алатоо командасынын ортосунда Ош дербиси орун алды. Анда Достук командасы атандаштарына мүмкүнчүлүк берген жок. Алгачкы тагыра таймда алгачкы салымдарды Алатоо командасы жаратып 2-0 эсебинде алда келе жаткан болчу. Бирок кантсе дагы тажрыйба экендигин Достук экендигин көрсөтүп, жаңы түптөлгөн Алатоо командасына эч кандай мүмкүнчүлүк бербей койду. Ошону менен бүгүн албетте Б тайпасында дагы бул беттештен кийин бир топ кызыктуу беттеш оруналарын айтып өтөлү. Тагыраагы Алатоо жааты Мурас командасы менен мөөрөй талашат. Эгер Алатоо командасы бүгүн Мурастан утулуп кала турган болсо, анда алар беттеш менен кош айтышат. Эгер Мурас утула турган болсо, анда мүмкүнчүлүк жараларындагы айтып өтөлү. Ынтымак командасынын оюнчусу азыр оң такымга бекем басып, атандашына мүмкүнчүлүк бербестен өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп жаткандыгын көрдөсүздөр. Жана ал дагы да болсо чийинден чыга элек, эрежеге ылайык. Дал ушул тегерек чийинден чыкпай жатып, оюнчуларга уруксаат берилбейт окуяга аралашууга. Жана Норус Ратбек уулу аватар аты менен азыр оң такымда улакты сактап жаткан жайы бар. Биринчи таймдын бүтөрүнө 1 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Балким Норус Ратбек уулу убакыт койноп жаткандай жок. Эми гана мынакей атайын белгиленген чийинден чыкты. Жана Норус Ратбек уулу чоң ылдамдык менен аватары менен алдын көздөй бара жатат. Атандаштарына мүмкүнчүлүк бербестен улак дагы да болсо анын такымында эми гана талаш алкакка түшкөндөй. Ынтымак командасынын оюнчулары өнөктөшүнө жардамга жетип келип өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүшүүдө. Бирок улак кайрадан дагы да болсо Ынтымак командасынын карамагында. Акыркы жарым мүнөт убакыт калып жаткандыгын көрүдөбүз. 1-0 эсебинде менин оюмча алгачкы тайм жыйынтыкталат окшойт.
Ой. Азыр ынтымак командасынын bir oyuncusu аянтта жыгылып жатат. Өкүнүштүү. Жана убакыт жыйынтыкталды. Ошону менен алгачкы тайм 1-0 эсебинде ынтымак командасынын пайдасына чечилди. 10 мүнөт тыныгы орун алат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, КТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Экинчи таймда ынтымак экинчи салымын сала алабы же жаш күч эсепти теңдейби деген суроолор бар. Бул суроолорго тыныгудан соң жооп алабыз. Жабабыз чаап эс алабыз, ушундай эс алабыз. Ат менен да биздики. Элдер башка нерселер менен эс алса, биздики ушул ат, жылкы менен эс алабыз. Адимкидей адамга дем берет бул. Күч кубат берет. Пираттын балдары барбы? Пираттын балдарын быйыл үйүргө коеюн деп атабыз. Быйыл коем. Анан наркы турган Тайсындын балдары бар. Тайсындын балдары бар. Бунукун эми быйыл коебуз. Былтыр алгам да. Быйыл коюлат. Үйүргө. Негизинде бул пираттын азыркы учурда да турушта негизги максаты аламан убакта жыйынтык көрсөтүүбү же үйүргө коюп кулундарын көбөйтүүбү? Негизи аламан улакта жыйынтык көргөзөбүз деген ниет. Негизи аламан улакта чоң додону жарып өтсө, чоң сорундарды алсак деген ниетибиз ошол. Өзүбүз улакка кызыгабыз. Ушунчалык улакка кызыгып, ушунчалык улакка кызыкканыман бир жумада 3 күн болсо 3 күндөн келем. Жумушумду таштап коюп келем да. Ошо кызыккан себеби да. Ошол анан уругунда алам, Кудай кааласа. Чоң аттардын уругунда сөз уругун алыш керек. Кыскасы асыл тукум аттарды көбөйткөнгө аракет кылабыз, Кудай кааласа. Эгер үйүрдөн келгенден кийин действительно ат арык, жайы менен жем жебей, талада жүрүп келгенге ат арык келет. Анан элдер ойлойт. Арык келсе быйыл улакка жарабай калат го деп. Андай эмес. Табуу, багуу жакшы келишкен болсо, ошол жылдары деле улакка жарай берет. Себеби биз буга чейин бир көк атты койгонбуз үйүргө. Ушу улакка үйүрдөн келет эле, бир ай багылып кайра улакка чаба берет элек. Бир дагы бир өзгөргөнүн көрбөдүк да, бир алсырап калганын көрбөдүк да, биз ошону айта элем да. Ушунчалык курч эле. Ошол аттын өзгөрүп кетет, анан алсырап кетет дегенине билбейм, мен ага кошулбайм да. Аттын багуусуна жараша эле кетет го дейм. Багуу менен суутуна жараша эле ат чуркап берет да. Канчалык жакшы баксаң, канчалык жакшы суутсаң, ат чуркай берет. Кличкасы Тайсон. Бул да Польшадан келген. Бирок бунун келгенде, бизге келгенде бир 3 жылдай болуп калды. Анан улагы бар жок эле бар будачы. Күлүктүгү, жеңилдиги, курчтугу, характери, мүнөзү бардыгы эле бар. Булатта. Мойну улак ашырганда да мойнун жерге салбайт. Ушу мойну тика боюнча жүрөт. Анан будан жана айтып кеткендей эле, будан урук алдык. Bundan kulundары бар. Кызыккандар болсо ошол кулундарын келип алса болот. Ошол характери жоош. Адамга жараша мамиле кылат. Үстүндөгү адамга жараша чуркап берет. Үстүндөгү адам слабый болсо баспа коюшу мүмкүн. Курч болсо өтө катуу чуркашы мүмкүн. Ушундай характердүү ат да. Териси башкача экен, мындай жалтырап турат экен. Чум тору да. Чум тору, кара түсү дагы. Кара тору, карагер да. Карагер деп да кое беребиз. Чум тору ошондой түсү. Анан кличкасы Тайсон. Ошондой Тайсондай характерлүү ат да. Додого киргенде да катуу кирет. Өзүңүз койгонсуз да Тайсон деп. Тайсон деп өзүбүз койгонбуз. Бунун жашы
5 жашар 6 жашар болуп калды. Лига ынтымак жаш күч командасы аутка чыгып кетти. Эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, Көкбөрү күйөрмандары, биз кайрадан Чолпон Ата шаарындагы ат майданга кайтып келели. Бүгүн күнгө 18 март, аба ырайы аябагандай жылуу экендигин мына жаз эми келип эми жыттан баштагандай элес калууда. Бул күнгө чейин чындыгында биз декабрь, январь айларында жашагандай эле болдук. Аба ырайы дагы бүгүнкү күндүн алкагында беттештерге айкеш келип, абдан бир ачылып турат. Ат майданда күйөрмандар жок эмес, бир топ күйөрмандар бар, бирок финал күнү менин оюмча Ноорус күнү күйөрмандар 100% барат болуш керек. Баяман Муралим уулу жаш күч командасынын оюнчусу жекеме-жекеде, атандашы ынтымак командасынын оюнчусу Ахиллеске бир бал жаап коелу. Кушубай Элис уулу менен Ахиллес жөнүндө маалымат берүүдө жергиликтүү баяндамачы. Чындыгында Ахиллес мындай кол чабуулардын далайына арзый турган ат. Ал ортодо Ахиллес менен дагы да болсо Кушубай Элис уулу азыр өзүнүн күчүн жакшы деңгээлде улак менен камсыздаган болчу, бирок ынтымак командасынын оюнчусу улакты аянттын ичинде сактап кала алган жок. Кайрадан кезектеги жекеме-жеке абалы орун алат. Биринчи таймдын 7-мүнөтүндө Нуржан Мелисбек уулунун салган салымы азырынча жалгыз бойдон калып жаткандыгын айтып өтөлү. Бүгүн урматтуу теле көрүүчүлөр, ошондой эле Б тайпасынын алкагында экинчи турдун дагы бир кызыктуу беттеш орун алат. Анда Ош облусунан келген Ала Тоо командасы жергиликтүү Ызык көл облусунун Мурас командасына каршы күрөш алып барат. Бүгүн албетте Ала Тоо командасы жок дегенде 3-орун үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн ат салышат. Эгер алар бүгүн дагы жеңилип кала турган болсо, анда беттештен кош айтышат. Ал эми эртең Мурас менен достук командасы дээрлик финалда оюн алып барат десем туура болот. Бүгүн дагы бул А тайпасында дагы абал ошондой эле. Кече күнү жаш күч командасы Сары Өзөн командасына ире эсеби менен утулду. Бүгүн ынтымактан да утулуп жатат. Эгер бүгүн жаш күч командасы утулуп калган болсо, анда беттеш менен кош айтышат. Жаш күч командасынын оюнчусу азыр байкагыңыздар деңгээлде көрсөтүп ортолукка улакты алып келип берди. Бир аз шамал башталгандыгын дагы көрдөсүздөр. Улугудастар тагыраагы. Чолпон Атада азыр аба ырайы ачык, бирок бир аз шамал жүрүп жатат. Кайрадан жекеме-жеке 4-мүнөт ынтымак жана жаш күч жагаттарынын ортосундагы кызыктуу беттешти көрүп жатабыз. Акыркы 5-6 жылда кыргыз көкбөрүсү аябагандай чоң бир өсүү өнүгүүнүн үстүндө, мыкты деңгээлде өстү. Азыр ар бир региондо 7 дуанда, анын ичиндеги 41 райондо айыл өкмөттөрдүн арасында айыл болуп, жыл болуп, улак ойноп, ар бир үйдө бирден ат багылып жаткандыгы бул көңүл жылтарлык окуя. Бакай Султан уулу Элеман Нурболот уулуна каршы жекеме-жеке абалында кыргыз эли негизи илгертен ат менен дос болгон. Андай сонун аттар атты мыкты деңгээлде бапестеп карап өстүрүп келген. Дагы да болсо азыркы учурда деле мекенибизде ат менен достошкон, ар бир үйдө ат баккан адамдар бар десем жаңылган болбойт. 5-мүнөт алгачкы оюнчулар жекеме-жеке абалында эч кандай ынтымактагыраак ийгилик жарата алган жок. Жана Кушубай Элис уулу Ахиллес менен Баяман Муралим уулу Хан менен жекеме-жеке абалы орун алып жатат. Баяман Муралим уулу Кушубай Элис уулу Хан менен Ахиллес, Баяман менен Кушубай. Мына сага кыргыздын жигиттери, кыргыздын мыкты аттары. Ахиллести Хан түрдүп жалгандыгын көрдөсүздөр. Жана Баяман Муралим уулу улакты жерден көтөрүп алды, бирок байкагаңыздардай эле атандашы Кушубай Бекем Жармашев атандашына мүмкүнчүлүк бербей койду. Белек Мукаев эңкейүүгө аракет жасап көрдү. Достук командасынын мурунку
oyuncusu, ex oyuncusu, жаш күч жаатын oyuncusu улакты басып алды жана алдыңкы бөлүккө оң такымга ыңгайлаштырып жаткан жайы бар. Туягынан бекем кармап, улакты чийинден сыртка чыгып кетпесин деди, пауза орун албасын деди. Айтор жаш күч командасынын бул oyuncusu улакты аянттын ичине таштап койду. Мына сага мүмкүнчүлүк. Ай баракелди. Азыр ынтымак командасынын oyuncusu жакшы деңгээлде улакты эңип алган болчу жерден Норус Ратбек уулу, бирок сүрмө топ жана Эрлан Төлөбеков 1993 жылы төрөлгөн спортчу сүрмө топ менен кошо аянттын сыртына улакты алып чыгып кетти. 5-ci minutlara bölüp 6-ci minutlara çarpıp 7-ci minutlara geldi. Мына эмесе кайрадан жекеме-жеке чындыгында аябай бир кызыктуу эрөөлүү орун алып жатат. Эки жактын оюнчулары тең жакшы деңгээлде өзүн көрсөтүүдө. Мен беттештин башында ынтымак командасын фаворит деп санаган болчумун. Жана алар фавориттигин көрсөтүп азырынча алдыда келе жаткан жайы бар. Кезектеги Норус Ратбек уулу улакты жерден көтөрүп алды. Баянман Муралим уулу жаш күч командасынын oyuncusu каршылык көрсөтүп жатат. Демек улак дагы да болсо тегерек чийинден чыга элек экен. Мына эми гана чыкты жана качыш керек эми Норус Ратбек уулу. Экинчи таймда карама каршы Тайгазанга улакты ыргытышат. Мына мүмкүнчүлүк азыр Норуста. Коргоочулардын баары артта калып бара жаткан болчу, бирок акырында гана бир коргоочу каршылык көрсөттү. Белек Мукаев коргонунда активдүү, сүрмө топ жана аргасынан Норус Ратбек уулу улакты аянттын сыртына чыгарып жиберди. Жогорку лига Кыргыз Республикасынын көкбөрү боюнча эң чоң дасыккан командалары, эң мыкты оюнчулары дал ушул лигада чогулгандыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу теле көрүүчүлөр. Көкбөрү күйөрмандары кайрадан жекеме-жеке. Ой, азыр жаш күч командасынын oyuncusu жыгылып кете жаздаган. Кушубай Элис уулу Ахлес менен атамдашына мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бакай Султан уулу Тайсон менен кайрадан Тайсон Ахлес, кайрадан Кушубай Бакай. Чындыгында негизги атамдаштык дал ушул спортчулардын ортосунда орун алып жаткандай. Кушубай Элис уулу эңкейүүгө аракет жасап жаткан жайы бар. Бирок убакыт бүтүп калганына байланыштуу башка оюнчулар аянтка атайын чийинге киргизилди. Норус азыр улакты эңип алууга аракет жасап жатат. Ратбек уулу дээрлик жерден көтөргөн, атандашы каршылык жаратпасын деп ал атандашына мүмкүнчүлүк бербей жатат. Жаш күч командасынын oyuncusu Баянман Муралим уулу канаты менен каршылык көрсөтүп жатат. Мына эми гана Норус Ратбек уулу оң такымга ыңгайлаштырып улакты басты. Эми чийинден чыгып атандаштын Тайгазанын көздөй ылдамдык менен жүрүш жасаса болот, бирок ал эмнегедир шашылбай жатат. Албетте шашылбаш керек. Кичинекей кетирилген катачылык чоң жоготуп алып келет спортто. Андыктан азыр эми гана улак чыкты жана калган оюнчулар күрөшкө кошулса болот. Сүрмө топ Норус Ратбек уулу дагы да болсо өзүнүн оң такымында улакты кармап жаткан жайы бар. Атандашы Бекем жармашып каршылык туудуруп жатат. Өнөктөшүнөн Норус өткөрүп береби? Жок, мына эми гана өткөрүп жаткан жайы бар жана сол такымга Бекем басып, ынтымак командасынын oyuncusu чоң ылдамдык менен атандаштын Тайгазанын көздөй барбайт. Бул өзүнүн Тайгазаны, албетте айланып келип андан соң качууга аракет жасайт. Ынтымак командасынын oyuncusu Тойчубек Коргонбаев. Сармат аты менен дагы бир жаш оюнчулардын бири, жаш аттардын бири экендигин айтып өтөлү. Тойчубек Коргонбаев 1991 жылы төрөлгөн. 30 жашка келип калды. Мыкты оюнчулардын бири. Кана азыр атандашы жаш күч командасынын oyuncusun Анвар Анарбек уулун жазгырууга алек. Дээрлик өзүнүн Тайгазанын аркасына жашын алгандыгын көрдүңүздөр.
bir oyuncu менен бирге бир калды. Калган 3төн oyuncular бири-бирин азыр коргоп жатышат. Ынтымак командасынын oyuncuları жаш күч командасынын oyuncuларын жабып, жаш күч командасынын oyuncuları ынтымак командасынын oyuncuларын жабып, азыр эпизоддон сыртта калды десем туура болот. Рамазан Орунбек уулу өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүгө аракет тагыраагы ынтымак командасынын oyuncusu Тойчубек Коргонбаев. Тойчубек Коргонбаев мыкты деңгээлде коргонуп жатат. Чаман эмес. Азыр бир аз мүмкүнчүлүк бергенде жаш күч командасынын oyuncusu эми гана Тойчубек качты жана аябай чоң ылдамдык менен атаандашы артта калды. Жаш күч командасынын oyuncusu Тойчубек Коргонбаев дээрлик жалгыз тайгазанга жакындап жатат, бирок оюн эрежеси бузулду. Жок, калыс убакыт оюнду токтоткон жок. Тойчубек Коргонбаев жана чийиндин сыртына улак чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке Тойчубек Коргонбаевга мүмкүнчүлүк берген жок. Атаандаштары эбак эле өздөрүнүн ордун жаап алышкан болчу. Экинчи таймдагы акырдык марасына жетип бара жатат. 12-мүнөт сапарын картууда. Дагы 8 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Байкап туралы, эгер жаш күч командасы эсептеңдеп кетсе, анда аябай чоң интрига жаралат. Беттеш дагы да болсо чыңалат. Кайрадан азыр эрежеге ылайык ушул тегерек чийиндин так ортосуна улак ташталыш керек, андан кийин жекеме-жеке абалы башталыш керек. Эми гана бар эрежеге ылайык өнүктү жана кайрадан Ахилес менен Хан ынтымак командасынан Кушуа Элис уулу, Баяман Нуралим уулу жаш күч командасына. Ой, баракелди, Ахилести караңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мыкты деңгээлде атаандашын жапты. Кушуа Элис уулу кайрадан убакытты жекеме-жеке абалынан сол такымга басып чыгып кеткендин көрдүңүздөр. Жаш күч командасынын oyuncusu. Oyuncular desem туура болуп керек. Сүрмө топ жана кезектеги улак чийинден сыртка чыгуусу. Кайрадан жекеме-жеке абалы өнүгөт. Чарчап калыштуу Айтор. Биринчи таймдын башындагыдай биз курч абалдагы күрөштөрдү эмнегедир бир аз көрбөй жатабыз. Ооба. Бир аз беттештин темпи түшкөндөй. 14-мүнөт экинчи тайм. Дагы да болсо эсеп 1-0. Нуржан Мелисбек уулу эмнегедир көрүнбөй жатат акыркы мүнөттөрдө. Азырынча салынган жалгыз салымдын автору ынтымак командасынын жылдыз oyuncularынын бири Норус Ратбек уулу, Бакай Султан уулу. 13-чү минутта 30 секундда Гана окуя кандай өнүгөт. Ынтымак командасынын oyuncular калган мүнөттөрдө мүмкүн болушунча убакыттан утууга аракет жасап жатат. Эми гана Норус Ратбек уулу улакты эңип алды. Оң такымга ыңгайлуу тарзде басып жаткандыгын көрдүңүздөр. Жана оң такымда улактагы болсо бекем басылып тургандыгын көрдүңүздөр. Окуя кандай өнүгүп кетет болду экен. Норус албетте шашылбайт, мүмкүн болушунча өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүгө аракет жасап жатат. Эми гана качууга мүмкүнчүлүк бар. Норус аянттан чыкты жана өнөктөшүнө улакты өткөрүп берет. Наке Нуржан Мелисбек уулун биз кеп кылып жаткан болчубуз. Эми гана Нуржан Мелисбек уулу окуяга аралашып, улакты өзүнүн такымына бекем басып,
чоң ылдамдык менен алдын көздөй бара жаткан жайы бар. Экинчи саундагы Нуржан Салабы деген суроо бар. Жок, жаш күч командасынын коргоочулары коргонуу бөлүгүндө абдан активдүү, анткени менен Нуржан Мелисбек уулу билесиздер, абдан тажрыйбасы мол оюнчулардын бири жана экинчи салым Тайгазанда. Ошону менен эсеп 2-0. Нуржан Мелисбек уулу булуттан чыккан айга окшоп кес-кесте көрүнүп коюуда жана салым салып кетүүдө. Азамат Нуржан эсеп 2-0. Ынтымак командасы бир аз да болсо ишеничтүү деңгээлге өзгөрттү абалды. Жаш күч командасы азырынча эч кандай жооп бере албай жатат атаандаштарына каршы. Мына кызык. Керемет. Нуржандын чапкан аты 16 мүнөттүн башында Нуржан Мелисбек уулу экинчи салымды салды. Биринчи таймдын 7-чи мүнөтүндө дагы салган болчу Нуржан Мелисбек уулу. Абдан жакшы. Бирок Нуржан арманда эмес. Эсеп саны 2-0. Кайрадан улакты эңип алууга оюнчулар аракет жасап жатышат. Эми гана Ынтымак командасынын оюнчусу улакты жерден көтөргөн болчу, бирок кайра таштап койду, анткени оюн талаасынын аянтынан чыгып бара жаткан болчу. Пауза болушун каалабады. Мен дагы каалабайм. Көбүрөөк ушундай оюн талаасынын ичинде аракеттер жүрсө жакшы болмок. Баракелде азыр Ынтымак командасынын оюнчусу. Аягындай мыкты деңгээлде улакты жерден көтөрүп кетти жана чоң ылдамдык менен эми атаандаштын Тайгазанын көздөй бара жаткан жайы бар. Бул Элеман Нурболот уулу. Жок. Элеман Нурболот уулу канчалык аракет жасабасын, улакты аянттын ичинде сактап кала алган жок. Улак аянттын сыртына чыгып кетти. Ошону менен 3 мүнөткө чукул убакыт калды. Сеп сандары дагы да болсо 2-0 Ынтымак командасынын пайдасына толук чечилип жатат. Арбаактар разы болсун. Эми ушул жакта ойноп кетишибиз керек. Атадан баладан муунга кете бериш керек. Бул Кайрадан жекеме-жеке оюнчулар кайрадан өздөрүнүн ордунда. Ынтымак командасы учурдун чемпиондору экендигин айтып өтөлү. Өткөн жыл өткөн президенттин кубогунда Ынтымак командасы финалда достуктарды калтырып чемпион болгон болчу. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу бир гана мелдеш өттү президенттин кубогу. Дал ушул ат майданында болгон, Көлдө Чолпон Атада Ноорустан баштап мелдештер болбой калды. Көрөрмандар абдан күттү. Бирок бир эле спорттук иш-чара эмес, маданий иш-чаралар, коомдук жайлар жабылды. Айтор өткөн жыл бир эле биз үчүн, кыргызстар үчүн эмес, дүйнө эл үчүн аябай оор жылдарда болду. Ылайым андай жылдар, андай аты жаман оорулар алыс болсун. Мына ушундай спорттук иш-чаралар, майрамдык кечелер, жалаң жакшылыктар гана болуп турсун деп тилек кылып туралы. Азыр байкагаңыздарда эле жаш күч командасынын оюнчусу Баяман Муралим уулу Хан аты менен жекеме-жекеде Кушубай Илис уулуна Ахлес аты менен каршылык туудуруп жаткан жайы бар. Ахлес. Ай баракелди. Баяман Муралим уулу ушуну менен экинчи рет ийилүүдө улакты эңип алууга, бирок Ахлес караңыздарчы эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатат. Азамат Ахлес аябай акылдуу жаныбар. Жекеме-жекедеги аттар Ахиллестин ордунда ортого чыгып ойноп калган дегендей. Жок, азыр 2 мүнөт убакыт жыйынтыкталды. Башка оюнчулар аятка кирет. Жакшы. Азыр Ынтымак командасынан Ноорус Ратбек уулу, жаш күч командасынан Бакай Султан уулу. Тайсон менен Аватар азыр бири-бирине каршы күрөш алып барып жатат. Бакай Султан азырынча жакшы эле аракет жасап жатат, бирок атаандаштар мүмкүнчүлүк бербей жатат. Мен оюнча экинчи таймда 2-0 эсебинде жыйынтыгат окшойт.
Сценарий боюнча кетип жаткандай, биринчи таймда Нуржан Мелисбек уулу биринчи салымды салып алмашууга чыгып кетти, ошо боюнча көрүнгөн жок. Экинчи таймда алмашуудан чыгып салымды салды да кайра чыгып кетти, ошо боюнча көрүнгөн жок. Ошону менен эсеп биринчи таймда 1-0, экинчи таймда 2-0. Үчүнчү таймда дагы Нуржан бир салым салып, беттеш жеңип алса мен таң калбайм. Урматтуу эле көрүүчүлөр, тыныгы орун алат. 10 мүнөт ТРК спорттун алыстабай туруңуздар. Үчүнчү таймда кызыктуу беттеш көрөбүз деген ишеничтебиз. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Энерджи жана улуттук суусундугу Шорого чоң ыраазычылык билдирет. Мына Шоро жакшынакай суусундуктарын алып келип Кулундары ушундай туулат экен. Туулганда эле здоровый. Мындай башка кулундардан айырмаланып туулат экен бул Польшанын кулундарычы. Польшанын аттарычы. Анан ушул пайдасы кыргыз кара байыр бээ менен Польшанын аттарынын чыккан кулундар өтө курч. Кыргыздын кара байыр бээлериндей курч, кебетелери Польшанын аттарындай чоң болот экен. Ошондой уруктары ошондой болот экен балдардын. Ошол. Пиратка салыштырмалуу бир аз кичинерээк, бирок жоонураак экен. Бир аз кичинерээк анан жоонураак. Бул дододо жыгылып калат. Торпок улакка бул өтө керектүү аттар да. Торпок улактарда ушул чоң улактарда ушуларды алып чыгат улакты. Кичинекей аттар бул атка көтөрүп беришет, бул ат жалга салат, алып чыгып кетет да. А кичинекей ат баягындай чоң толпадан алып чыгып кетиш кыйыныраак да. А булар алып чыгып кетет ошондой жерде. Ошондой чоң улакка баягы сайылып калган чоң жылбай калган улакка ушулар жетет да, чоң аттар жетет, сүрүп жетет кадимкидей. Ошол. Ошон үчүн чоң аттарды минип багышат да. Өзүңүз кече жакында эле улак чаап баштадыңызбы же бала кезиңизден чаап жүргөнсүз? Мен кичинекейимде улакка барып чаап неметчи элем. Анан жумушка байланыштуу эс алуу болуп калган көп жыл, 5, 6, 7, 8 жылдай. Кичинекейимде чапчы элем, улакка барчу элем. Анан ошо 5-6 жылдан бери ат багып, аттаптагандан бери улакка барып кызыгып, майда улактардан кой, эчки, акчалай утуп алган күндөрүм болду. Ушинтип үйрөндүк улакты. А бул Тайсондун жардамы менен канча сорундарга көп эле булар. Чоң палбан күчтүү чабандестерге берсең, автомашинаны деле чоң акыркы чоң коюлган байгелерди деле алып коет негизичи. А биз андай чоң немелерге палбан чабандестерге бере элекпиз. Жош негизичи. Анан минип галага салганда кадимкидей характери бар, күчтүү, аябай эле күчтүү. Күчтүүлүгү дагы бар. Анан күлүк, бул деле күлүк, чуркаганда жакшы. Биз деле айтып атам го. Канчалаган аттардын арасынан тандап өзүгө жактырып калган аттар да эми. Бирөөсү мындай болуп калат, бирөөсү андай болуп калат. Буларды ушу тандап өзүгө көңүлүбүзгө туура келген аттар да. Бул да күчтүү, баягындай дододо турат, чуркаганда күлүк, чаап деле көргөзөбүз. Ошол. Ушундай ат бизде жүргөндө сыймыктанабыз биз деле. Минип сыймыктанабыз. Бар экен, не сыймыктанабыз, бизде экен, не сыймыктанабыз ошол. Бул Польшанын аттары кийинки акыркы жылдары эле келип калды окшойт, Келгенде акыркы 10 жылдан бери келип атат го дейм Польшанын аттары. Ошо 2010дон бери адамдар ошо Польшадан, Россиядан, башка шаарлардан, башка аймактардан алып келип, анан бизден Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга сатылып атат. Бизде Афганистанга сатылып атат. Себеби бизде кыргыздын канында бар улакчылык. Булар атты үйрөтөт биздин кыргыздарчы. Атты ушунчалык үйрөтүп коет. Үйрөтүп даярдап туруп анан даяр нанды кошуна мамлекеттерге сатып атышат да, берип атышат. Ошол бизде эле ошол атты да башында бул деле азоо эч бир мингизбейт болчу, бирок ушинтип үйрөтөбүз. Алар Польшада аттарды минбейт экен, ошо мындай эле короодо камалып тура берет экен да. Üçüncü tayf başlandı. Üç komandaları. Esep sanları 2-4. Ошону менен Кыргызстан көкбөрү боюнча жогорку лигасы Норуз 2021 мелдеши
Экинчи тур ынтымак жаш күч жана 3-чү салым жаш күч командасынын тайгазанында. Ошону менен эсеп 3-0. Мен Нуржан Мелисбек уулунан 3-чү салымды күтүп жаткан болчумун. Бирок байкаңыздар эле ынтымак командасынын башка оюнчусу азыр өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүп кете алды. Өнүрбек Аудасбек Мырзабек уулу тагыраагы. Ооба, Азамат өзүн ушунчалык жакшы деңгээлде көрсөттү. 9-номурдагы ынтымак командасынын оюнчусу. Азамат 3-чү тайм кызыктуу башталды. Алгачкы 40 секунданын ичинде эле алгачкы салым. Ооба, Өнүрбек Эсен уулу салымды алгачтан кайрадан мүмкүнчүлүк бар. Жана мынакей Элеман Нурболот уулу 4-чү салымды салып коюуга абдан жакын. Жалгыз тайгазанда ыргытылган улак жана 4-0. Баракелди Элеман Нурболот уулу. 1999-жылы төрөлгөн спортчу өзүнүн минген аты менен азыр 1 мүнөт 10 секунданын ичинде ынтымак командасы 3-чү таймды абдан жакшы башташты. Эмне болду? Жаш күч командасына сүйлөшүп алыштыбы же болбосо жеңилүүгө макулбу, ыраазыбы? Айтор үмүтү бир аз үзүлүп калгандай. Баткендик улакчылардын үмүтүн үзбөш керек. Акыркы мүнөттөргө чейин аракет жасаш керек. Биз буга чейин көрдүк. Биринчи лиганын жүрүшүндө 4-0, 4-1 эсебинде алда бара жаткан жааттар эсепти теңдеп кетти. Керек болсо камбэк жасап ашып кеткендигин дагы көргөнсүздөр. Кайрадан кезектеги улак үчүн аракет жүрөт. Кезектеги салым үчүн кайрадан улакчылар ийилип жатат. Эми гана байкаңыздарда эле эки улакчынын ортосунда улак талаш алкакта абдан кызыктуу сонун эпизод. Ушундай кадрлар караңыздарчы, кандай гана мыктылык. Байкаңыздарда эле жаш күч командасынын оюнчусу бул жолу өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп кетти. Жана атаандашына мүмкүнчүлүк берген жок. Арген Абдалиев тагыраагы. Абдуллаев десем туура болот. Тайтору менен жакшы эле кетип барган болчу, бирок улак аяттын сыртына чыгып кетти. Мына кызык. Эки жарым мүнөт артта калды 3-чү таймда. Биринчи жана экинчи таймда бирден улак салышты ынтымак командасынын оюнчулары. 4-чү таймдын алгачкы 1 мүнөт 10 секундасында эле 2 салым салып өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп кое алгандыгын көрдүңүздөр. Кайрадан күрөш кызуу жүрүп жатат. Нурус Ратбек уулу Баяман Муралим уулуна каршы. Кана Нурус Ратбек уулу жашыл кийим менен 3-чү номурдагы оюнчу Баяман Муралим уулу болсо көк кийим менен 2-чү номурдагы оюнчу. Аттар дагы өздөрүн ушунчалык жакшы деңгээлде көрсөтүп жатат. Хан Баяман Муралим уулунун минген аты. Атаандашы Нурус Баяман уулу. Азырынча атаандашына эч кандай мүмкүнчүлүк берчүдөй эмес өңдөнөт. Нурустун минген аты Аватар. Бир жаш аттардын бири. Айвали кайрадан тегерек чийинде кызыктуу жекеме-жеке. Бирок бул жолу жаш күч командасынын оюнчусу Бакай Султан уулу Тайсон аты менен сол такымга улак теңип кетти. Жана атаандаштын тайгазанын көздөй качыш керек. Мына мүмкүнчүлүк бар, дээрлик жалгыз бара жаткан жай бар. Бакай Султан уулу анын жанында атаандаш эмес, өнөктөшү. Мына алдынан гана эми гана ынтымак командасынын коргоочусу чыккан болчу, бирок ал артта калып бара жатат. Өнөктөшү Бакай Султан уулуна жардам берип, атаандашын түртүп коргонууда. Бакайга мүмкүнчүлүк жана эсеп кыскарды. Ошону менен эсеп 4-1. Бакай Султан уулу Тайсон аты менен 1996-жылы төрөлгөн балбан көк бөрүчү Азамат. Башында айтып өттүм эле, жаш күч командасындагы бир көзгө көрүнүктүү оюнчулардын бири. Эсеп 4-1. 5 мүнөт өттү, дагы 15 мүнөт бар. 15 мүнөттө бирден салым салып олтурса, жаш күч командасы жетип алат, албетте. Анықтан алар эч кандай жоготууга барбастан аракет жасаш керек. Бирок жаш күч командасы салым салып атканда ынтымак командасы эмне кылат деген да суроо бар. Ай-ай-ай, мына чеберчилик. Мына эсеп өзгөрөт азыр. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана 5-салым орун алабы? Баракелди. Абдан сонун
Жоқ, улак демек Тайгазандын ичинде эмес, аянттын ичинде урматтуу теле көрүүчүлөр. Футболдо каптал темирине тийип, артка кайткандай эле азыр Тайгазандын капталына тийип, чоң ылдамдык улакты кайрадан түртүп чыгарып жиберген экен. Эсеп өзгөрүүсүз. Тымак командасынын Өмүрбек Эсенуулу азыр атаандашына каршылыкты жакшы көрсөтө алды. Жаман эмес. Жогорку лига. Дан сонун күрөшкө күбө болдубуз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Баарыңыздар баамдап жатканыңыздардай эле жаман эмес. Кайрадан жеке-жеке 6-мүнөт бүтөрүнө да аз калды. Кайрадан Норус менен кайрадан Баяман. Кайрадан Аватыр менен кайрадан Хан. Жакшы. Мурас Алато командасы осмотрду көздөй алып келе бергиле. Бул беттештен кийин жогорку лига Б тайпасынын алкагында 2-тур Алато жана Мурас жааттары кескелет. Буйруса КТРК Спорт телеканалынын ал оюну дагы түз эфирде көрөсүздөр. А тайпасында баары маалым болуп калды окшойт. Жаш күч командасы беттеши менен кош айтыша берет. Эртең Ынтымак жана Сары Өзөн командаларынын ортосундагы жарым финалдык беттеш болот. Дээрлик жеңишке жеткени албетте финалга жолдомо алат дагы. Жеңилип калганы 3-орун үчүн мөөрөй талашат десем туура болот. Финалдык беттештер 21 март күнү Норус майрам күнү майрамдык маанайды дагы да болсо көтөрүп көрөрмандардын коштоосунда өтөт. Мен ойлойм, Баткенден бери Ош, Жалгабад, Талас, Нарын, Чүйдөн бери финалды көргөнү чыныгы көкбөрүш коздор барат болуш керек. Азыр өздөрүнүн ушул жашоо таризин пландап жаткандай. Норус күнү эс алуу күнү экендигин айтып өтөлү. Баракелди азыр Кушубай Исуулу Ахилес менен улакты эңип алып, атаандаштарына мүмкүнчүлүк бербестен эми атайын ушул тегерекченин ичинде чыкпастан өздөрүн жакшы көрсөтүп жатат. Кушубай Исуулу 1995-жылы төрөлгөн спортчу. Баракелди азыр Ахилес деп атабыз, бирок Ахилести башкаруудагы бир аз кыйын. Кушубай Азамат Кушубай жок. Жаш күч командасынын коргоочулары бирок кош колдоп азыр улакты салып коюуга жакшы мүмкүнчүлүк жаралууда. Ынтымак командасында бирок байкагаңыздардай эле Кушубай Исуулу өнөктөшүнө улакты өткөрүп берген экен. Бирок Эрлан Төлөбеков улакты сактап кала алган жок. Нуржан Мелис уулун көрдүңүздөр. Нуржан Мелисбек уулу 1994-жылы төрөлгөн спортчу. Улуттук курама командасынын оюнчусу. Өткөн жылы быйыл жылдын башында КТРК Спорт телеканалы КТРК Спорт Awards сыйлоо аземин өткөрдү. Анда улуттук спорттун түрлөрү боюнча эң мыкты спортчу деген наамды дагы ушул Нуржан Мелисбек уулу утуп алды. Азырынча мыктылыгын даңазалап жатат десем туура болот. Өткөн жылкы ушул президенттик кубогунда дагы Нуржан Мелис уулунун аракеттери абдан мыкты болгондугун билесиздер. 9-мүнөт сапарын карытып жатат. Баяман Нуралим уулу, Норус Раатбек уулу. Мурун эми калган күйөрмандар албетте тагыраагы көкбөрүчүлөр, калган көкбөрүчүлөрдүн кооздору бир аз таарынбасын. Ынтымак командасында Сейитбек Анарбек уулу абдан жакшы оюн алып барчу, бирок ал өткөн жылы Сары Өзөнгө трансфер менен өзүнүн каалоосу менен өткөн жана быйыл катыша албай жатат. Жаракат алып жакында эле бутунан операция жасалды. Ден соолук каалайбыз Сейитбек Анарбек уулуна. Кийинки мелдештерде, кийинки оюндарда аянтка чыгып, өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүсүн күтүп калабыз. 10 мүнөт дээрлик артта калып бара жатат. Кушубай Илис уулу дагы да болсо Ахилес менен Бакай Султан уулуна мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бүгүн көбүрөөк дал ушул эки инсан менен, эки жаныбардын ортосунда каршылык орун алып жатат десем туура болот. Булар Кушубай менен Бакай, Тайсон менен Ахилес.
Кушчубай менен Бакай аттары дагы ушул Манас эпосунда кескилген кыргыздын нукура аттары. Ал эми Тайсон менен Ахлес бул чет элдик популярдуу инсандардын аттары экендигин айтып өтөлү. Жаман эмес. Кыргыздын эрлери азыр өздөрүн жакшы көрсөтүп жатышат. 11-мүнөт. Беттештин тагдыры дээрлик чечилип калгандай, бирок убакыттан алдын эч кандай жыйынтык чыгарбай туралы. Азыр жаш күч командасынын ар бир күйөрманындагы чоң үмүт менен өзүнүн командасына жан үрөп, бул беттешти ишеничтүү деңгээлде көрүп жатат десем жаңылган болбойм. Жеке. Орус Радбек уулу, Баяман Муралим уулу. Кайрадан 4-1 изенинде ынтымак жаш күч командасы. жеке-жеке орунда бири-бирине каршы Биринчи минутта талашууда. 2 минутага баратат убакыт. Окуя кандай өнүгөт? Келиңиздер дагы да болсо сиздер менен чогуу байкап туралы. Кайрадан күрөш борборлук бөлүктө деңгээлде жеке-жеке абалы өнүгүп жатат. Кушчубай кайрадан Бакай менен чыккан экен. Тайсон менен Ахлес кайрадан чыккан экен бири-бирине каршы. Мурас Алато, келбейсиңерби осмотрга? Мурас жана Алато командасынын оюнчуларын чакырып жатат албетте. Осмотрга. Кушчубай Илис уулу жакшы эңкейди. Бакай Султан уулу азыр жаш күч командасынын оюнчусу. Атандашына дагы да болсо каршылык жаратып жатат. Жана Кушчубай Илис уулу азыр улакты көтөрүп алды. Сол такымына басты. Жана чийинен чыгыш керек. Мына эми гана чыкты. Ахиллес менен ойнотуп чыкты ортодон. Ахиллестин ылдамдыгы бир аз начар экенин билесиздер. Бирок жеке-жекеде анча-мынча атты алдына кой бербейт. Дароо андыктан улам. Жабышылат жаш күч. Жок, болбой сурулуп чыкты. Мына бизге кылып жаткан Ахиллестин ылдамдыгын көрүңүздөр. Жаман эмес. Өнөктөшүн өткөрүп бериш керек азыр. Кушчубай. Жок. Сүрмө топ жана улакчы керек чийинен. Аянтын ичинде дагы да болсо, ынтымак командасынын оюнчусу мыкты чеберчилик менен улакты көтөрүп кетти. Өмүрбек Эсен уулу 3-чү салымды дал ушул оюнчу салган болчу. Өмүрбек Эсен уулу Өмүрбек 2001-жылы төрөлгөн спортчу, 20 гана жашта. Караңыздар, чемне кылып оюн салып жатат. Санжарбек Бактырбек уулу азыр каршылык көрсөтүп жаткан жайы бар, бирок Өмүрбек андан качып кетти. Дээрлик тайгазанга келди жана салымды салабы. Ыргытыш керек батыраак, бирок оң канатта коргоочулар бар. Мына эми гана калган оюнчулар бири-бирин жаап жатканын көрдөстөр. Кош колдоп салымды салып коюуга мүмкүнчүлүк жаралууда, бирок Өмүрбек Эсен уулу такымы таш экендигин көрдөстөр. Ай баракелди. Азыр аракет жасап көрдү Өмүрбек. Жок. Улактагы болсо анын такымында. Ай баракелди. Караңыздарчы кандай гана олту салгылашуу. Кандай гана түз эле атандаштын атын көздөй сүздүрүп урдуруп жаткандын көрдөстөр жаш күч командасынын оюнчулары, бирок ага карабастан Өмүрбек Эсен уулу эч кандай жоготууга бара элек. Өзүнүн тайгазанын көздөй качты. Төлөбеков көтөрүп берген экен. Бир тууган иниси биринчи лигада ойноп жүрөт. Эржан менен Ерлан бир тууган. Мынакей Ерлан Төлөбеков 1993-жылы төрөлгөн. Эрекенин Көкбөрчү. тажрыйбасы албетте агасыныкы жогору. Анча деген Ал ортодо өтүп келе жаткан мыкты. 15-минут сапарын карытып жатат. 5 минут убакыт бар.
негизги убакыттын жыйынтыкталышына, убакыттын бүтүшүнө эч кандай кошумча убакыттарды көрбөйбүз, эч кандай булит көрбөйбүз. Баары маалым болуп бара жаткандай, караңыздарчы. Кайрадан курч абал, улакталаш алкакта эми гана Ерлан Төлөбеков тагыраагы ыңгайлуу позициядан оң канат менен чоң ылдамдык менен качып бара жатат. Улактагы да болсо анын карамагында. Баракелде намыс атында дагы бир жаш аттардын бири экендигин айтып өтөлү. Ерлан тайгазандан алыстап кетти, айланып келет окшойт. Улакты ыргытууга жакын болчу, жок. Ерлан Төлөбеков улакты аянттын сыртына чыгарып жиберди. Данияр Искендеровду көрдүңүздөр, Грозныйды минип алып турат. Грозный кыргыз көкбөсүндө дагы бир өз орду бар аттардын бири. Жаман эмес. Кезектеги жекеме-жеке, балким акыркы жекеме-жекелердин бири болушу мүмкүн. Бул беттештеги албетте жок, Ынтымак командасынын оюнчусу дароо улакты эңип алды. Сойбон атып алып барды. Норус Ратбек уулу. Баракелде. Ынтымак командасын ортодон ыңгайлаштырып. Норусту бүгүн туулган күнү бир бачааны көйгү. Насага биз да куттуктайбыз. Норус Ратбек уулу. Көздүк майрам кут болсун. Көздүк майрамына белек кылышып, бүгүнкү жеңишти колго киргизип жаткандай. Нуржан Мелисбек уулу экраныңыздарда. Азамат кара куш аты менен Нуржан Мелисбек уулу кызыл тебетейди кийип ойнотуп аткан Мынасага качты эми дээрлик. Улак сол такымда кара куштун ылдамдыгына баа бериңиздер. Баракелде аткан октой эле качып бара жатат. Коргоочулар бир аз каршылык туудурушу мүмкүн, бирок Нуржандын тажрыйбасы абдан мол. Нуржан хэтрик жасоодо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошону менен эсеп 5-1. 5 салымдын 3 салымы Нуржан Мелисбек уулуна таандык. Байкаңыздарда эле ар бир таймда бирден салым салып олтурат. Ынтымак командасынын оюнчусу 3-чү таймдын башында Ынтымак командасынын эки оюнчусу салым салып кетип, эсеп өзгөрттү. Азыр Ынтымак жана Жашкыч командасынын оюнчулары бирден жаза маамында турду. 3төн оюнчулар аянтта күч сынашты. Жана Ынтымак командасынын оюнчулары ал жактан мыкты болуп чыкты. Эсеп 5-1. Жашкыч командасы биз айтып өттүк буга чейин Сары Өзөн командасы менен күч сынашкан биринчи турдун жүрүшүндө. Жана Баткендиктер Чүй облусунун командасына жеңилип калгандыгын дагы билесиздер. Жаман эмес. Бир жарым минут калды. Жогорку лигада мына ушундай тең тайм алып баруу жогорку жетишкендик десек туура болот. Сары Өзөн 11, Жашкыч 6 эсебинде эсеп жыйынтыкталганын айтып өтөлү. 5 ұпай айырмачылык менен бүгүн аябай деле көп салым салынган жок. Ошол эле Ынтымак, ошол эле Жашкыч бир аз абайлап ойноп баргандай. Кайрадан Ынтымак командасынын оюнчулары өздөрүнүн кезектеги аракетин жасап жатат. Акыркы салымдардын бири орун алышы мүмкүн, бирок улак кайрадан аянттын сыртына чыгып кетти. Марандагы көрүнүп калды. Кырдан ашып Маранын байрагын калды. Мурас Алатова тизилгил осмотрга 30 секунда. Акыркы жарым мүнөт калды. Биз Ынтымак командасын куттуктай берсек болот. Расмий түрдө алар алгачкы экинчи турда өздөрүнө баалуу упайларды жаратып койду. Эртең Мурас жана Ынтымак тагыраагы Сары Өзөн жана Ынтымак командаларынын ортосундагы беттеш дээрлик финалда эле болот. Баракелде
Азыр ынтымак командасынын оюнчусу өзүнүн мынчалык 2-1 стоп. деңгээлде көрсөтүп жатат. Убакыт жыйынтыкталды жана алгачкы оюнун ынтымак командасы жеңиш менен баштады. Жаш күч командасына башка мелдештерде ийгилик каалайбыз. Ушул жерде мелдештерибиз менен кош айтышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда дагы бир кызыктуу беттешип бар. Ала Тоо Ош, Мурас Ысык көл жааттары бири-бирине каршы кескелет. КТРК спорттун алыстабай туруңуздар. Артта калган мүнөттөрдө мен Алымбек Адылбеков болдум. Кийинки спорттук майрамдарда угушканча. Келгиле батага ынтымак командасы жаш күч менен сонун оюн көрсөттүңөр. Силер жогорку лига. Силерди караган мына бу быйылкы Норус турнирибизде республикалык мелдешибизде силерди карап 21 команда аякта ийингери карап отурат. Жакшы, сонун кол алышып койгула, даладан топтошуп койгула. Омин.